Армысыздарбы, урматтуу биздин YouTube каналдын көрүүчүлөрү жана катталуучулары, урматтуу кесиптештер, биз бүгүн сиздер менен мугалимдерге ушул сабакта жана башка коомдук иштерде чоң жардам бере турган Google'дун ички түзүлүштөрүн үйрөнмөкчүбүз. Ошол мугалимдердин суранычы менен бүгүн Google форманы үйрөнмөкчүбүз. Google форма деген эмне, аны кантип иштетебиз жана кандай функциялары бар, биз сиздерге алдыда көрсөтүп бермекчибиз. Google форма бул урматтуу кесиптештер, мугалимдердин мындайча айтканда жумушун дагы жеңилдетет десек болот. Кантип жеңилдетет? Мисалга тест суроолорун же анкета, сурамжылоо ар түрдүү багыттарды колдонсоңуздар болот. Ал үчүн биз Google'га киребиз. Google сөзсүз түрдүү Chrome'дон киресиздер. Аккаунтуңуздарды тандап, аккаунт болбосо аккаунтуңуздарды ачып киресиздер. Бул жакка Google өзүңүздөрдөн Google форма деп жазсаңыздар, Google форма деп жазсаңыздар да чыгат. Же болбосо мынакей hot Google система деп турбайбы, ошондой чыгат. Же болбосо ушул жакка киргенде мынакей компьютерлериңиздерде ошо экранда 9 точка пайда болот. Оң капталында ошо 9 точканы бассаңыздар, сиздерге ылдый түштөңүздөр форма деп жазылып турат. Ошол формага киресиздер. Андан кийин дагы бир кириши мынакей 3 точканы басып, диск дегендин ичине киресиздер. Кирип туруп мынакей создайтты бассаңыздар, ушул жакта Google форма деген бар. 3-чү кириши ушундай кылып кирсеңиздер болот, автоматтык түрдө кирип кетет. Киргенден сизден сурайт, пустая форма же кандай керек сизге? Мага пустой форма керек. Ичин ачып, Google форма менен иштеп көрөбүз. Новая форма деген жакка сөзсүз түрдө атын жазышыңыздар керек. Эмне ат? Тест болобу же башка нерсе болобу? Бул нерсе сөзсүз түрдө жазылышы керек. Кандай суроо болбосун, названиясы жазылышы керек. Мисалга мен математика же аралаштыруулор деп жазышым мүмкүн. Мынакей аралаштыруулор дедим дагы. Описаниясына мен жазышым мүмкүн. Бул тесттик суроолордо ар тараптуу деп тараптуу суроолор келиши мүмкүн деп мынакей көрүп атасыздар. Описаниясын мен жазышым мүмкүн ар түрдүү. Сиздер дагы ушундай кылып жазсаңыздар да болот, жазбасаңыздар да болот. Андан кийин тест алып аткан же сурамжылоо, анкета алып атканда ошол название вопрос без заголовка деген жакка сөзсүз түрдө фамилия, имя, отчество деп жазасыздар да. Аты жөнүңүз көрдүңүзбү? Аты жөнүңүз деп сөзсүз түрдө жазасыздар. Ушул жакта карасаңыздар, один из списка деп жазылып турат. Ушул жерде сөзсүз түрдө бул нерсени басып туруп, текст строка дегенди басып коюшуңуздар керек. Эмне себептен? Анткени аты жөнүңүз дегенден кийин башка бирөө катышуучу же кимге жиберсеңиз ошол сизге жооп бериш керек. Андан кийин ушул жакта четинде обязательный вопрос деп турат. Обязательный вопросту сөзсүз түрдө галочкасын күйгүзүп коесуздар. Галочкасын күйгүзүп коесуздар, анткени бул суроону жооп бермейин, тестти жыйынтыктап ала албайт деген сөз да. Анан эгерде сиз тест түзө турган болсоңуз, ушинтип алгандан кийин могул үстүндө мынакей вопрос, ответы, настройки деп турат. Настройкини басабыз. Ошол жакта могу тест дегенге галочка коюп коебуз. Андан кийин после ручной проверки. Мисалга сиз тестиңизде ар тараптуу суроолорду камтышыңыз мүмкүн. Ошол учурда после ручной проверки дегенге коюп койсоңуз болот. Аты жөнүңүз деп жаздык. Жазгандан кийин плюсту басабыз. Мынакей плюсту бассаңыз экинчи суроого кетет. Мисалга 5 плюс 5 дедим мен. 5. Караңыз. Варианттары один из списка деген ушул бир варианттан туура келе турган. Мисалга мен 10 дедим. Бул жака 11 жаза берем каалашынча. 9 8 деген сыяктуу бөлүктөрдү.
ушул сыяктуу мынакей суроолорго жооп берип 8 0 дешим мүмкүн. Андан кийин караңыздар, ошол учурда ответы деп турат. Ответин басабыз. Биздики туура жооп 10 и ушул жакта балл деп жазылып турат. Балга канча бересиз? Мисалга 1 балл бердик. 1 балл бердик. Мен бул суроо жеңил, ошон үчүн 1 балл берем. Готованы бастым. Обязательный вопросту күйгүзөмүн, галочканы. И экинчи суроого кетебиз. Экинчи суроо мисалга Кыргызстандын шаарлары дедим. Суроо бердим. Кыргызстандын шаарлары. Анда Кыргызстандын шаарлары, мен Кыргызстандын шаары, Борбор шаары деп сураган жокмун бул жакта. Кыргызстандын шаарлары көптүк түрдө сурап жатам. Ошол учурда биз ушул жактан один из списка деген жака кирип туруп, несколько из списка деген тандайбыз. Бир канча вариант туура дегенге. Мисалга Талас, мен Тараз, Бишкек, Ташкент, көрдүңүздөрбү? Андан кийин бул жака келип туруп, экинчи вариантын мисалы үчүн Анкара, Балыкчы, Нарын, караңыз. Пекин, жазышым мүмкүн да мен ар түрдүү. Кемин, Каракол, Манас шаары. Ушундай кылып жазышым мүмкүн да менчи. Анан жазып бүткөндөн кийин караңыздар. Несколько из списканы тандадык бизде. Мен бул суроого 10 балл берем. 10го чейин чыгарамын. Көрдүңүзбү? Талас биздин шаар. Галочка коем. Бишкек биздин шаар. Балыкчы биздики. Бул жака тандайбыз да. Балыкчы биздин шаар. Галочка коебуз. Нарын биздики. Кемин шаар биздики. Каракол Кыргызстандыкы. Манас Кыргызстандыкы. И готованы басам. Көрдүңүзбү? Бул галочка күйдү. Обязательный вопросту күйгүзүп коебуз. Анан кайра эле плюсту басабыз. Плюсту басып, бул жака галерея аркылуу, мынакей бул жакта галереяны суроосуз турбайбы? Галереяны алып келип туруп, бул жактан биз интернеттен дагы сүрөттөрдү же компьютерде өзүбүздүн сүрөттөрдү алып келип койсок болот. Сүрөттөр менен жооп. Мисалга вопроско бердим. Вопрос жазып коем. Бул сүрөт. Бул сүрөттү кайсы мамлекет жайгашкан деп, мисалы үчүн сүрөттө кайсы мамлекет деп эле коеюн. Караңыз. Мен бул жака Казакстан, бул жака караңыздар. Другие деген жака Казакстан жаздым. Андан кийин Кыргызстан, Кытай, Туркия. Көрдүңүздөрбү? Ушул сыяктуу. Анан ответке кирем. Бул биздин сөзсүз түрдө Кыргызстан. Мисалга мен 5 балл бердим. Буга 5 балл бердим. 5 балл берип готованы бастым. Готованы бастым. И бул сөзсүз түрдө сакталат. Обязательный вопросту күйгүзөбүз. Көрдүңүздөр, ушундай кылып суроолорду түзүп кете бересиздер. Андан плюсту басабыз. Плюсту басып туруп караңыздар. Ушул жакта бизде ар түрдүү багыттары дагы бар. Сиздер өзүңүздөр колдонсоңуздар болот. Мынакей сетка множественный выбор деп атат. Бул жака биз суроо дал келтир дегенди. Дал келтирүү. Караңыз. Ряд. Эмне кылабыз? Мисалы үчүн Ысык көл. Ысык көлдүн Борбор шаары Каракол. Туурабы? Каракол шаары. Күйдүкү Токмок. Караңыздар. Нарындыкы Нарын. Таластыкы Талас. Талас деп коелу.
Жалал-Абадтыкы, Манас дейли. Оштуку Ош, Баткендики, Баткен эле болуш керек, жаңылбасам. Ушул сыяктуу ответтерине караңыздар. Мындай кыласыз, сүйгүгө токмок, караңыздар, көрдүңүздөрбү? Мындай жаздыңыздар да, ушул сыяктуу жазып туруп, ар бирине 1 балл бересиз, туура жооп берсе. Көрдүңүздөрбү? Аралаш кылып да жазсаңыздар болот жоопторун. Ал өзүңүздөрдүн эркиңиздер. Мен мындайынан катары менен жазып койдум. Көрдүңүздөрбү? Множественный выбор деген дагы бар, дал келтирүү. Анан кийин плюсту басабыз, плюсту басып, бул жакта дата, времяларын да коюп коюу мүмкүнчүлүктөрүңүздөр бар. Анан мисалга могу суроо кереги жок болуп калса, бул удалить басып коесуздар. Бул автоматтык түрдө удалить этилет. Могу үстүндө өңдөрдү коюп, өзүңүздөр өңүн алмаштырып жасап алсаңыздар болот. Аралаштыроолор окей. Анан сөзсүз түрдө бирөөгө кетирерден мурун опубликовать басабыз. Ушул жактан опубликовать дагы бир жолу басып, мынаяктан короткий URL ссылка копировать, биз муну башка эмелерибизге, кесиптештерибизге кетирсек болот. Мисалга WhatsApp'тан кетирдиңиз. Караңыз, WhatsApp'тан кетирдиңиз. Обязательный бул жака аты жөнүңүз деп атат. Мен бул жака Нурлан Замиров деп коеюн. 5ке 5 деп 10, мынакей. Таразды да белгилеп кетейин. Ташкентте өчүрдүм. Анка, балыкчы, нарын, кемин, каракол деп белгиледим. Анан бул сүрөттө Кыргызстан, караңыздар. Аралаш кылып белгилесеңиздер дагы болот. Бул жерденчи мен мындай кылдым. Бул жакты отправить бастым. Отправить баскандан кийин окуучу дагы бир жолу басып туруп, дагы бир жолу берип алса болот. Мисалга Асан деп туруп, Асан, Тараз, Бишкек деп мындай кылып кайра артынан бере берсе болот да негизичи. Анан ошол сыяктуу болбош үчүн аз дагы отправить басабыз. Караңыздар. Отправить басабыз. Ошон үчүн ушундай кайра кайталанбаш үчүн могу жерде мынакей ответи келип калат. 2 киши ответ берди депчи, мынакей көрдүңүзбү? Сөзсүз түрдө ответ келип калат. Настройкага киребиз дагы. Ылдый түстүк. Ушул жакта ответи деп жазылып турат мына настройкиде. Ошол жака могу галочка коюп коебуз. Отправлять форму не более одного раза. Жиберген формаңызды бир эле жолу кетиргенге мүмкүнчүлүгү бар деген галочка коюп коебуз. Ответтерин көрдүңүздөрбү? Ответтер сиздерге келе берет, мынакей. Ушундай болуп, ар бирин жеке текшерсеңиз дагы болот. Мисалга, бул жактан автоматический после ручной проверки же сразу после отправки ссылки деп туруп койсоңуз болот. Анда биз кандай кылабыз? После ручной эме болгондо, мисалга, еще один ответ дейли. Караңыз, мой ответ. Мындай кылып белгилейли. Отправить. Көрдүңүзбү? Посмотреть балл. Балл автоматтык түрдө чыгып калат, мынакей. Мен 23 балл берилген, 23түн 12 гана баллын алдым. Ошол эле учурда сизге 3 ответ келди деп текшерилип түшүп калат. Караңыздар. Диапазон боюнча окуучулар кандай жооп берген, кимден келген, кайсыл электрондук почтадан, кайсы фамилиядан келип атат. Биринчи суроого канча окуучу туура жооп берип атат. Экинчи суроого канча окуучу жооп берип атат. Анан ушуну автоматтык түрдө Excel'га түшүрүп алсаңыздар болот. Установить связи таблицами басып туруп, создать бассаңыздар, автоматтык түрдө таблицаңыздарга мынакей ушундай болуп түшүп калат. Анан муну кийин өзүңүздөр чыгарып алсаңыздар болот. Урматтуу кесиптештер, бүгүнкү Google форма менен иштеген сабагыбыз жакты деген ойдомун. Сиздер да жасап көрүңүздөр, анкета тест жасап сабактарыңыздарда колдонуп көрүңүздөр. Анда эмесе кийинки сабактан көрүшкөнчө, кандайдыр бир ой пикирлериңиздер болсо, сунуштарыңыздар болсо, комментарийге катталып, биздин каналга катталып, ошо комментарийге өз ой пикириңизди жазып, кесиптештериңиз менен бөлүшүп кеткенди унутпаңыздар. Дайыма биз сиздер мененбиз. Ай Устат менен бирге болуңуздар.